Биздин чоңулганыбыздын себеби Садыр Жапаров. Биздин элдин президентисиң, элдин башында бийликте турган адамсың. Сен мен балам менен тең балдардансың. Биздин кайрылуубуздун себеби Адакай Кимсанбаевичти эч кандай күнөөсү жок, камап отурасыңар. Аз келгенсе аркасынан сүйлөгөн, акыйкатты сүйлөгөн балдардын баардыгын камап отурасыңар. Ушул мыйзамга туура келеби силердин мыйзамыңарга. Анда жаш балдардын канатын кайрыбагыла азыртан. Сенин да канатың бир убакта кайрылып келген. Биздин максатыбызды, тилегибизди орундатып чыгарып койгула Адакай Кимсанбаевичти. Кентирабад боюнча канча адам камалып жатат. Аларды да чыгарып койгула. Биз талап кылабыз. Эч кандай күнөөсү жок алардын. Жерди, сууну сатып ийген элдерде күнөө болбойт дегенен кийин да акыйкаты жүрөгөн адамдарда күнөө болуп калабы экен. Биздин балдарыбыздын келечеги кең. Эртеңки келечекти ойлосоң, сен дагы президент болуп элди башкарам десең, акыйкат жолго бар. Жана кандын Кудай урарда эл өз элине кас болот деген сөз бар. Сени Кудай урганы калды окшойт. Өзүңө келип эл менен бол. Эл менен болбосоң сен дагы баштак президенттер кандай болуп кетсе ошондой болуп кетип каласың. Эл толкуганы калды. Элдин жарасына тийип атасың. Жарасы жарылганда билесиңби кандай болот? Сасып каласың, сасып бара турган, кире турган жер таппай каласың. Садыр биздин сага кайрылганыбыз ушул. Бир гана талабыбыз ушу камалба, журналист камабагыла. Биздин жаш балдарды, журналист балдарды, ичине элим жерим деп акыйкатты сүйлөгөн балдарды камап атасың. Анан каякта ууру каскилердин баарын колдоп атасыңар. Алгылаган туура эмес. Президент деген акыйкат болуш керек. Элди сыйлаш керек. Элди сыйласаң президент болосуң. Ошо биздин талап ушу Адакай Кимсанбаевичке боштондук. Эч кандай ал кишинин күнөөсү жок. Ушунда ушу бир топ жашка келгенде биз ушу жерге келишти самап турат дейсиңби? Садыр балам, сен өзүңдүн башың менен иштейсиңби же Ташиев менен иштейсиңби? Бул Ташиев бала деген эмне деген бала? Сөмөйүнү сындырса, сүйлөгөндө апарып туруп камакка тыкса, айланайын, муну эне тууганбы, эшек тууганбы? Эне тууган болсо Камчыбек, Ташиев сени эмне үчүн камай бересиң? Эмне үчүн баш көтөргөн эле чыгандарыбыз камалат? Сен ойлочу, сен не? Мен дагы айтам, дагы сүйлөйм. Сен басмачы экенсиң, балам. Мен сени президент деп ойлобойм, басмачы экенсиң. Балдарын чыркыратып эле мына Кампирабад тууралуу сүйлөп койсо, Мирлан Үканды камасаң, Мирлан Нурайымовду чындыкты айтып койсо, Адакамга кызмат кылсаң, бийлик сенде экен. Мына биз бир жерде бир сага үнүбүздү жеткизе албай, мынантип ар жерде жүрөбүз. Бизге эмне зарыл? Не зарыл? Азыр пенсияны көбөйтөм дейсиң, биякта базар баасын оңдобойсуңбу? Ишканаларды кылбайсыңбы? Кыла турган ишиң жокпу? Камактан башка ишиң жокпу? Sen başың менен иштегин, эркек болсоң башың менен иштегин. Ташиевдин башы менен иштебегин. Мына мен дагы сөмөйүм, сындырсын керек болсо кел. Алейкум кыргыз элим, Садыр Жапаров, дагы бир кайрылып кетербиз. Сен дагы ушул көргөн күндү көргөнсүң. Эл сен үчүн эл жүгүргөн. Мына Адакай Кимсанбаевичти жок дегенде үй камагына чыгарып, оорусуна байланыштуу, анан Замирди бекерден бекер эле аны дагы чыгарып чакырсаң барат алар. Качып кетпейт, Кыргызстандан эч качпайт. Мына Ирлан Ибраимовду дагы ошоно Кемпирабад деген тызылдап отурган мына бир жакында бир жыл болуп калды. Ушуларга дагы боштондукту берип, сен эркек болсоң, намысыңды сактасаң, кыргыз элимде илгерки ата бабалар сактап келгендей сактайм. Мен биймин десең, эркек болсоң көрсөт бийлигиңи. Ушуларды дарды жасап ана жерге колуңан келсе, Ак үйгө чейин, Ак үйдөн баштап мына ар бир айыл өкмөтү чоң ишканага жасап койгон. Сенин ийизиңи ийри десе айткен колуңан келбейт бул. Келе турган адамдарды кысып атасың. Булар баш көтөргөнү сындырып, апарып камап, сен сүйлө, мен кыймын деп Алла кыйын. Эч качан кыймын дебеш керек. Пендесин бизге окшогон эле. Менин кыска сөзүм ушул. Биринчиден менин чыгып сүйлөп атканымдын себеби, сен мыйзамсыз иштеп аябай көп жасап атасың да. Өзүңө билинбейт экен. Камчы, Ташиев. Билесиңби, сен мына Ошко келип алып туруп, Эркинби ким деген бир адвокат менен да сүйлөшүп атасың да, аны да көрдүк биз. Кайяктакын эле мактана берет экенсиң, сен военный эмессиң да сен. Военный сезип атасың да.
Өмірбек Иманалиев, Субаналиев так маалыматты жеткирип айтып берип атат. Sen bayani emessің, sen еш жерде іштеген емессің sen. Садырыңда еш жерде іштеген емес. Жолдан келеді өлі билік отырып алдыңар ғой. Ем шайлаған сілерді. Ем шайлады. Айтқылы ошоны көрсөп бір бандиттерлер шайлады. Қамчы Көлбаевтың балдары шайлаған. Ана садырың отырып алып тұрып, қайяқтақы біреулерді алып келіп тұрып, құқырып отады да. Мына Абдымамындың бұлтық күлтік, саға оқтағы, тоқтағы жоқ. Sen İsmail Исақовқа да асыл жүргенсің. İsmail Исақов, sen елден кешірім сұра деген бір ұшыр келген. Ошаны айтып жүргенсің. Эми Адақан қалды ғой. Адақан қасылып отасың ба? Күшіліп, сенікі елік тиын еме, $50 000 елік тиын жоқ сенде, сен күшілген соғымда. Ақ машина деп аттың, ақ машинаны қойып тұруларынан кейін пропускать етіп өлі $50 000 өтіп кеттің ғой. Қантықсың да, мен іштеп айтты сен. Башыңа іштеп айтты, жақшадан никогда ешқашан мұндай жолға барбайды. Күшіңдейсің, қиын болып отасыңдағы немені заявленияны жазған кіші болып тұрып, күшіңді көрсетіп отасың анты елге. Елдің бардығы көрдік біз ше? Адақан Мадымаровты ең таза, ең күшті таза кіші да, бұл кіші ше. Ушыны ақтап тұрып, шығарып қойыңны біз сұранады. Сенен талаптылады. Садыр Жапардың баласы. Біліп атасың ба, ұғып атасың ба? Біз ел толқығанда жаман боласың. Ел дағы өзімізді басып тұрады. Бізді мыйзамның чегінде болған, мыйзамның чегінде қойғыла деп, Адақан өзі басып отырады бізде. Мыйзамдылық қалап қылауыз. Мыйзамдылық қалап қылауыз. Адақан Мадымаровқа боштандық, ақтап тұрып шығарып қойын. Мыйзамсыз қамалғансың, мыйзамсызды қырым отырады. Адақан Мадымаровқа Bir koştu Kırgızstan'a gerek adamdı qamap koyup oturasınlar. Allah'ım var, men daima aytıp gelem, el içinde de aytıp atam. Kamçı, sadırga, ana karkıraga varıp kımız içip jatıp alat. Sen tüşlükө gelesin, bir gündör gelet, putungdan qarmap durup kempirovatqa başыңды tığat. Sen ilayim 90-100 çeyin yaşap, oşo gündü görüp kalışыңды men kalayımın. Aдақан Мадымаровты, Мирлан Ибраимовты, Замир Шамшидин oğlun, дағы башқа кемпірауат бойынша жатқан батырларымызды шығарып қойғын. Сен бірді қамайсың, меңді қамайсың, меңдің артынан мең деген адамдар шыға береді. Жақшы адамдарды қамайды екенсің, сені ет айтпаған сөздерді айтып, сенің тарапташтарың сөгіп жүреді ғой. Күнде мынақы телефондан көріп отыр, саңа қойбаған атты да қойған жоқ өкіңі. Өкөң бардық атқа қонып бүттің. Ошол эмне үчүн? Ошол силердин начар бийлик жүргүзгөнүңөр үчүн. Силер бир стройканы кылып коюп, жанагы Хабибулла, дагы Ширшов дегендерден миллиардтарды алып алып кичине жолду куруп, анан кийин УКМКга кичине чакчойгон тамдарды салып алып мен иш кылып атам дебеген. Сен мыйзамдуулукту сактабай атасың. Сен баш көтөргөндүн бардыгын камап атасың. Күчтүү президент, күчтүү УКМК, күчтүү жетекчи күчтүүлөр менен иштейт. Ошондо гана талпынат. Ошонда гана жакшы иштейт. Өзүнө күч энергия алат. Бардыгын камап коюп, саң окшоп иттин уулу байгара дагы иштейт. Бардык күчтүүлөрдү камап коюп, тынч каалаганыңды сатасың, каалаган жериңди бересиң. Сен кемпир дагы бир айтпай кетпейин. Темпироват үчүн 1000 гектар жер алдым деп туруп, өзүңүздүн тоо ташыбызды көрсөтүп коюп туруп, көп көлүбүздү сатып жибердиң. Бул деген Кудай алдында жооп бересиң. Жана сен айткандай жакшы күн, мен айткандай сага буйруп насип кылсын. Дагы элдер наразы, бул жерге келбей атса, сен бул иттен коркот адамдар, кабак иттен чыга калып кабалат деп. Түрү суук жыландан коркот, оролошуп калат деп. Адамдар жаман гана нерседен коркот. Ошонун бири камчы сенсиң. Сенен элдин баары коркуп чыкпайт. Эгерде жакшы болсоң, жакшынакай бийлигиңди кылып жүрө бер эле. Адақан Мадымаров барып сен берсең да бийлигиңи албайт. Бийлигиңер өзүңөргө буйруп насип кылсын. Бул мыйзамдуулук, тазалык деп жүрөт Мадымаров. Биз дагы ошонун артында мыйзамдуулукту сактап жүрөбүз. Эч качан мыйзамдан биз Адақан Мадымаровдун сөзүн өзүн жерде калтырбайбыз. Biz ушундай чогулган жерлерде же митингке барсак биз тамекинин бир күчөгүн дагы таштабайбыз. Силерге жаман сөз дагы айтпайбыз. Биз Адакандын тарбиясын, Адакандын артында 30 жылдан бери келе жаткан адамдар биз болобуз. Бирин камасаң экинчисин миллиондоп чыгабыз. Ызатыңардын барында жакшынакай чыгарып коюшуңарды биз талап кылабыз. Талап кылабыз.